Эмчеги көрүнүп калыптыр, чочосу көрүнүп калыптыр деген нерсе жок экен аякта. Чын эле алар бузулуп кетишиптирби, же тескерисинче биз бузулуп кетиптирбизби? Алардын даже көчөдө жаткан бомжу дагы китеп окуп жатат экен, жөн жатпайчы. Фотосессия жасап атсам, бир капкара болгон адамдар келди дагы, азыр таш менен урабыз, силер жылаңач жүрөсүңөр деп. Биз качан бу денеден, качан көйнөктөн өтүп, качан биз жаныбызга, бу жан дүйнөбүзгө көңүл бөлөбүз, качан билимибизге көңүл бөлөбүз. Ошол Европага кетердин алдында өтө көп каттар болуп кетти дагы, аябай мээм кадимкидей чарадай болуп калды. Өлө аябай кыйналдым. Кыргызстанда зордук зомбулуктан жабыркагандарга жардам берген мындай Назира Айтбекова деген бир өзүнчө институт калыптанып калды окшойт да. Сизге бир күндө ушул жабыркаган жарандарыбыздан канча кат, канча кайрылуулар келип атат? Ар күнү ар кандай, кээде солгондоп калат, кээде абдан баягы чыгарып, сториска чыгарып баштаганда ошол кайсы теманы коюп сториска койсоң, ошол темада уланат да. Мен дагы ушундай, мен дагы ушинтип кайненем, же болбосо мен күйөөм минтип деп. Баягы тематика кандай болсо, ошого жараша каттар келет. Анан 1.200.000 катталуучу болгондон кийин аябай эле көп кат келет, кээде жетишпей калам. Анан жетишкенин баягы скриншоттоп чыгарып коем, жетишпей калганда кадимкидей кээ бир кыз келиндер нааразы болуп, сиз меникин окубай койдуңуз, меникин чыгарбай койдуңуз дегендер дагы көп болот да. Ошондуктан түшүнүү менен мамиле кылышса, анткени алар абдан көп, мен жалгыз. Же баягы жетишпей калгандан дагы, мисалы үчүн окуп атып аябай кыйналып кеткен учурларым болот, башым ооруп чыдабай чыккан учурлар болот. Алар менен өзүм эмоционалдуу болгон үчүн алар менен кошо ыйлап, алар менен кошо күлүп жырга отура берем да. Анан бир мындай элес туулат да. Баардыгыбыз бүт Кыргызстандын аялдарын баары бир тууган болуп чогуу отуруп алып, анан аябай сырдашып, бири-бирибизге жөлөк болуп, бири-бирибиздин көз жашыбызды арчып аткандай сезим келет. Бул бир чети кубандырат. Европа деп калдыңыз. Кандай барып келдиңиз? Ушул боюнча айтып берсеңиз, анан чын эле алар бузулуп кетишиптирби, же тескерисинче биз бузулуп кетиптирбизби? Ким бузулуптур? Европага барып бир аябай бузулуп келейинчи деп бардым. Барып ошо Францияны, Голландияны, анан Германияны түрө кыдырып келдим. Жоломдун баарын, баскан изимди ошол жакта кыдырган, тамак-ишим, жаткан жерим баарын ошол мекендештерим каржылады. Анан аябай ошо кубанып атам. Анан барып кыргыздар менен тааныштым, алардын аң сезимдерин байкадым. Ошол жакта Германия элинин, немистердин кандай ой жүгүртүүлөрү бар, аларды байкадым. Анан ушунчалык толеранттуу, анан бири-биринин чек арасын сыйлаган, анан ушунчалык аялдар менен балдардын укугу корголгон бир башкача өлкө экен да, мындай башка планетага түшүп калгандай эле жалдырап оозумду ачып эле, силерде ушундайбы деп элечи. Аябай канчалык алардын да жакшы жактарын көргөн сайын улам эле өлкөм улам мындай ылдый немеси түшүп келатат. Анан баары бир миң жаман болсо деле өз өлкөмдү эле сүйөм дечи, бирок ошондой бир жакшы укуктарыбыз корголгон, чек араларыбызды сыйлаган, мыйзамды коргогон бир ушундай жакшы өлкөдө жашасак экен деген изги тилегим болот экен. Анан ошол жактагы мекендештердин баары эле айтып атышат, биз ыйлагың келип атабы дейт. Ыйлагым келип атат десем, биз биринчи келгенде биз да ыйлагыбыз келген дейт, ушулардын баарын көрүп алып деп. Анан сиңдим Германиядагы бир курбу кызым бар, жакшы эже сиңди болуп катышып жүрөбүз анан көп жылдан бери. Ал зоопаркты кыдыртып жүрүп, Нази көрдүңбү деп аябай көргөзүп турат. Арстандарды көрүп атам, тигини көрүп, муну көрүп, сонун экен деп кичинекей баладай чуркап жүрөм. Анан дебесем, алда эки кыз менен барганда, көрдүңбү, менин кыздарым бактылуу,
дал ушундай адамдардын түгүл жаныбарлардын укугу корголгон өлкөдө жашайт десем мен ичимен аябай сызып ичим күйүп кетти. А менин баламчы, менин балам аялдардын, балдардын укугу кордолуп, тебеленип аткан өлкөдө өсүп атпайбы? Күндө зомбулукту көрүп өсүп атпайбы деп мындай чычалап, ичим ачышып, туз койгандай жаман болуп кеттим да. Анан чынында эле Европаны миң бузулган өлкө дегенибиз менен ушунчалык адамгерчилиги бийик, ушунчалык билимдүү, ушунчалык башкача өлкөнү көргөн эмесмин. Ушундай суктандым. Бузулсак ошондой бузулалычы деп келбедимби? Тескерисинче биз бузулуп кеттибиз. Бузулуп кеттирбиз. Болгон зомбулук болгон, бир жүрөктү өйткөн, боорулгон, жүрөктү түшүргөндөрдүн баары ошол жакта экен. Ошол жакта мекендештер менен жолуктум да анан айтат: Кыргызстанга эмне деп айта барайын, аманатыңарды айткылачы десем. Назир эже, биз немистер менен таанышып анан мен кыргызстандыкмын деп эле кыйын болоюн десем эле дейт. Google'га Кыргызстан деп кирсе, адам уурдоо боюнча биринчи маалымат чыгат экен дейт. Анан аябай дердеңдеп келатсаң эле шагыңды сындырып, силердин өлкөңөрдө көчөдө тургандарды басага эле уурдай берет турбайбы деген суроолор келип атты. Биз аябай сынып калып аттык дейт. Анан ошону Назир эже биз Кыргызстаныбыздын баягы абдыракаты оңолсо, ушундай терс көрүнүштөр, мыйзам бузуулар, укук бузуулар жоголсо, биз башыбызды дагы өйдө көтөрүп жүрөт элек деген мекендештердин аманаты болду. Адам укугу, аял укугу дегенде эле булар батышчыл, жатышчылдар дей берген, анан өзүнүн укугу тебеленгенде наалый берген кыргыз качан ойгонот? Билбейм, ушу качан ойгонот дей берип, бирок мындай аз-аздан бир аз балким ойготуп келаткандырбыз, балким ушул азыркы Улан Үсөйүндүн, менин жана башка биздин жанагы жарандык активисттердин аракети бекеринен кетпейт болуш керек деп ойлойм да. Азыр мисалы үчүн мен лесбиянка болуп атам, Улан Үсөйүн болсо гей болуп кетти. Анан үстүбүзгө ошондой клеймо илип коюп, ошондой ат илип коюп эле анан кыйын болуп, чындыкты көргүсү келбей аткандар балким качандыр бир көзү ачылып, биздин эмнеге чыркырап атканыбыздын бир максаты жетер деп ойлойм да. Үнүбүз жетер балким деп ойлойм. Анан болуш колман келишинче Instagram, Facebook'a чыгарып, баягы Европа деген кандай экен, мына көргүлө деп мындай коңгуроо кагып үн салганга аракет кылдым. Ал жакта эң биринчи балдардын укугу корголот экен, анан аялдын укугу корголот экен, анан жаныбардын укугу корголот экен, анан эң аягында эркекти корголсо болсо жок экен да. Анткени эркек күчтүү, өзүнө өзү тура алат деп ишенет экен дагы, көбүрөөк берки алсыз болгондорду коргойт экен да. Анан Кудайым буйрса эми бардыгы эле Германияда деле бардыгы эле 30 жыл Кыргызстан артта калды да, 40 жыл артта калды да, 50 жыл артта калган өлкө да деген сөздөрдү угуп, мен деле кейип келдим, мен деле ыза болуп келдим. Эмне үчүн менин өлкөм анчалык артта калып калган? Эмне үчүн менин өлкөм өнүкпөй атат? Эмне үчүн менин өлкөмө мындай биздин үнүбүз жетпей атат деген көп суроолор менен келдим. Эми ошон үчүн мен баягы мурун саясатка аябай тим эле киришип, ушинтип кыйын болуп алдым. Анан түшүндүм. Эң мыкты президент келсе деле анын баркына жетпээрибизди түшүндүм. Эң мыктылар келсе деле анын баркына жетпээрибизди түшүндүм. Андан көрө ошо карапайым калктын аң сезимин ойготуп, ошол жакта агартуу менен алек болуш керек экен деп ойлодум. Ошон үчүн билим жакта революция болуш керек экен. Анан баягы өзүм YouTube каналыманбы, Instagram, Facebook'уманбы, мындай агартуучулук, аң сезимди ойгото турчу бир программаларды жасап, жанталаша баштаганымдын себеби ошол болду да. Ачык кийимдерим менен түшкөн сүрөттөрдү чыгарганым бул коомго болгон кыйкырыгым, уктап жаткан коомду ойготоюн дегеним дедиңиз. Анан ойгондубу кичине болсо деле? Бир аз ооба. Анткени өтө баланс кармалып турбаса, бир жака момтуп ооп, омкорулуп баратканда, анан
кээде тамашалай берем де, мен этегиме намаз окугула. Мен чечинбеген домкорлук кетмексиңер. Мендей бир жинди керек биздин коомго депчи. Анан бул эми тамаша сөз. Анан баягы бир дизайнер эже айтып калды. Назира, көчөдө дейт. Момдай эле дейт, узун эле момдай эле неме кийимдер менен модельдеримди кийинтип алып, өзүмдүн дизайнерский көйнөгүмдөрдү көчөдө сүрөт тартып атсам, фотосессия жасап атсам, бир капкара болгон адамдар келди дагы, азыр таш менен урабыз, силер жылаңач жүрөсүңөр деп ушинтти дейт. Жылаңач эч ким жок болчу дейт, кадимкидей эле көйнөктөрүбүз дейт. Элестет, ушунчалык немеге баратыптырбыз, ушунчалык чегине жетип баратыптырбыз. Бул деген радикалдуулук, бул деген караңгылык да деп аябай кейиген эсимде. Андан кийин сүрөттөрүм чыгып антип баштагандан кийин анан башында ооба башыңды минтип кетем, анан атып кетем, анан жоюп кетем, анан тийинтип кетем деген каттар көп болчу. Азыр дагы чыгара берип, улам чыгара берип, баягы мындай эл бир аз көнүп баратат. Анан мисалы үчүн Европада жүргөндө жанагындай общий банясына бардым да, эркек аял жылаңач жүрө бергенчи. Анан өлө мен тим эле бузулган кыз экенмин да, мен өлө жапаймын да. Өлө жыргап жүрсөм. Алар немистер болсо мындай зыңгырап монтип турат экен. Ушундай неме бири-бирибиздин биздин тиги эмчеги көрүнүп калыптыр, чочосу көрүнүп калыптыр деген нерсе жок экен аякта. Аяк бул денеге такыр карашпайт экен. Күн чыкса эле жылаңач дардайып момтип жата беришет экен күнгө күйүпчү. Алар мындай тиги талтайып жатат, бетим деген нерсе жок экен. Бири-бирин сен эмне гейсиңби, лесбиянкасыңбы, жылаңачсыңбы, кийимченсиңби, же бир диндин бир немесисиңби карашпайт экен. Бири-биринин көкүрөгүнө өңүлүшөт экен, бири-бирин душасын жакшы көрүшөт экен. Анан байкаганым эркектер мынтип ш дебейт экен. Тосолбойм дебейт экен. Алар мындай жакшынакай кыз болсоң, аябай жагымдуу экенсиң деп комплимент айтат экен. Расылың билдирип коет экенсиң, болду. Андан ары тийишип, анан телефонуңду бербейсиң, жоңуш дебейт экен. Алар мындай мынтип дистанцияны кармап турат экен. Анан сен мындай жакын мындай өзүң кыздар биринчи шагты биринчи жасаш керек экен. Биринчи кадамды иши кылса ушундай нерселер бар экен да. Аякта ушундай эркектер түнкү клубуна барды, мисалы үчүн. Бири-бирине тийишип, бири-бирин кармалап, сармалап анан деген жок экен. Мушташып. Жок экен, андай жок экен, элестет. Анан мындай пиво ичишет экен. Пиво бул кадимкидей эле улуттук суусундук катары 17 жаштан өйдө ата-энеси менен деле иче беришет экен. Ал мындай аны дароо мас болуп калбайт экенсиң, ал жөн эле суусундук катары кете берет экен. Анан бийлешет экен, жөн эле минтип анан кетип калышат экен. Болду. Атайын сойкулар болсо мыйзамдаштырылыптыр, алардын дагы укугу корголот экен, алар дагы ден соолугун каратып турат экен, ооруп жугузбайт экен, аларды төпөштөп эч ким кетпейт экен. Бүт баары мыйзамдуу бир башкача экен да. Анан бизчилеп уй деген нерсе жаппай жок, вообще жок экен. Анан ушул нерсесин сүйдүм да, мен өлкөм экен дияктап атпаймынбы? Жылаңачта жүрүт экенсиңер депчи. Анан жөн гана биз качан бу денеден, качан көйнөктөн өтүп, качан биз жаныбызга, бу жан дүйнөбүзгө көңүл бөлөбүз, качан билимибизге көңүл бөлөбүз. Алардын даже көчөдө жаткан бомжу дагы китеп окуп жатат экен, жөн жатпайчы. Өлө каткырбадымбы, биздин бомждар китеп окуйт десечи. Анан ошондой экен, ар бир адам метродон жөн эле мындай интернет чукуп, Instagram, Facebook'tan лайкылдатып отурган киши жок. Такыр телефон карашпайт экен. Экөө сүйлөшүп отурсак, телефон жок болот экен үстөлдүн үстүндө. Экөөбүз эле мен 100% көңүлдү сага берет экенмин, сен 100% көңүлдү мага берет экенсиң. Анан экөөбүздүн маектешибизден ушунчалык рахат алып отурат экенбиз. Телефон дээрлик колдонулбайт экен. Иши көп жакшы жактары бар экен. Секс бул тирүү жан үчүн мындай баарыбызга эң жакшы бир рахаттын туу чокусу да. Анан бул нерсени жаман, уят
дейбиз, аны айтпа, окуй сүйлөбө дейбиз да, анан барып туруп эле бирөөнү малга окшоп баса калып, анан ушундай зордук зомбулук болуп атат. Неге ачык сүйлөшпөйбүз бул темаларда? Ачык сүйлөшүүбүз керек экен. Мисалы үчүн жыныстык жана сабаттуулук деген сабактарды киргизишибиз керек десек, өлү төпкүлөп кетип атпайбы? Сен келесиң Айтбекова Кама Сутраны көтөрүп келесиңби депчи. Анан ушул темада мен да YouTube каналыма программа жасадым. Жыныстык сабаттуулук боюнча тренер, тарбиячы менен. Анан айтып атпаймынбы? Европада кенеде 4-5 жаштагы баланын китебин көрдүм. Алар окуганды билбейт да. Анан минтип калем сап менен, ручка менен минтип кармасаң, ручка өзү сүйлөп, бүт жанагы тексттерди окуп берет экен. Анан жылаңач аялдын сүрөтү турат, жылаңач эркектин сүрөтү турат. Анан чочогу бул эркектики, ал аялдыкынан минтип өзгөчө болот. Аялдыкы бул мындай болот, анын эмчеги дагы болот деген бүт адамдын жан дүйнөсү таанылган нерсе. Бардыгы кичинекей кезинен эле идентификация жүрөт экен жынысы боюнча. Ушундай экен да бир. Анан кичинекей кезинен эле бул нерселер үйрөнүлөт экен. Анан кыздары болсо ачык эле айтат экен. Мисалы үчүн немис үй бүлөлөр менен сүйлөшүп көрүп аттым да, бала тарбиялоо боюнча кандайсыңар, эмнесиңер. Кыздары ачык эле айтып келет экен. Мен баланча бала менен сүйлөшүп атам. Мен бүгүн аны менен жыныстык катнашка бардым деп, анан үйүнө жигитин ээрчитип келет экен дагы, үйүндө жата беришет экен. Анан окуй, бул уят да десең. Ал уят эмес. Сенин кызың каякта ким менен сенден жашынып, кандай кир жерлерде, кандай корунбай жатып аткандан көрө, менин көз алдымда болсун. Ал таза, ал корунуп, ал кайсы жигит менен кандай мамиле болуп атканын мен көрүп турам дейт экен. Анан булардын баары норма экен. Мисалы үчүн Голландияга бардым, Амстердамга секс музейине бардым. Ал жакта болсо кадимкидей эле байыркы жашоодо ал маданият кандай болчу, анан тиги орто кылымдарда, анан бул мынча кылымдарда кандай болгон, эмне болгон, кандай позалар колдонулчу, Кама Сутра деген эмне, кайсы Японияда секс кандай өнүккөн, же болбосо башка өлкөдө секс кандай өнүккөн, чыгса бүт бардыгынын тарыхы сүрөттөрү менен турат дагы. Аны болсо дебейт экен да. Жапайы ошо мен эле ошентип жүрдүм да, кыргыз экенин билдирипчи. Бетимдепчи. Болбосо калгандары от жүрөт, узун болот экен да, кирет экен дагы мындай маданияттуу түрдө. Эч ким эчтеке мынтпей, аны кадимкидей эле бир тарыхты окуп аткандай эле окуп чыгышат экен. Анан бул теманы биз ачык эле сүйлөшүшүбүз керек экен. Бул темада ачык эле ой жүгүртүп, ачык эле элементардуу гигиенаны сүйлөшпөй атпайбызбы? Сексту кой. Элементардуу гигиенаны энелер кыздарына айыз канча жашында кеш керек, баягы өспүрүм убакта денеде кандай өзгөчөлүктөр болот, аны сүйлөшпөйбүз. Төшүбүз чыгып атканда аны сүйлөшпөйбүз. Мисалы үчүн мен биринчи айызым келгенде өлө стресс болгом, коркком, ыйлагам, бул эмнеси дегем, өлүп атам го дегем. Анан апам ай бул коркпой эле кой, бул мындай деп түшүндүрүп бергенден кийин анан коркунучум азайып мынтип калдым да. Ошон үчүн ата-энелер күн мурунтадан баланы тарбиялаш керек экен, даардаш керек экен. Мен ошонун баары мындай акылымда калып калган үчүн азыр балам 13 жашка кирди. Балам менен кадимкидей бул темада. Балам чочоң чоңоюп баштайт, жүндөр чыгып баштайт, бул норма. Анан деген гормондоруң ойноп баштайт, бетиңдеги безеткилер ошону түшүндүрөт. Анан кызды каалап баштайсың. Мам, уялтпачы дейт. Анын уяты жок балам. Кызды каалаган, үй бүлө кургусу келген, бул жакшы нерсе да. Тукум уланат кийин. Анын уяты жок, кыздарга барасың, өбүшөсүң десем, чалкасынан кетип уялып ушинтип атат. Анан дагы мен менен анчалык неме болбосо уялса, анда уролог алып барайын деп уролог алып бардым атайын.
сексопатолог, уролог алып барып, жанагы жумурткалары туура эле өрчүп атабы, баягы туура эле өнүгүп келатабы азыр. Бүт анан уролог менен өз алдынча мен жок кирди. Анан өз алдынча алдагы кандай өзгөчөлүктөр болот жакын арада, кандай денесинде өзгөрүүлөр болот, эмнеден коркуш керек, эмнеден коркпош керек, кантип тазалап, жууп туруш керек, жана ич кийимдерин канчадан алмаштырып туруш керек. Мунун баарын үйрөтүп, баягы жоюп берди, кат сабатын жоюп берди да. Анткени менин күйөөм жок болгондуктан, аны папасы айтпаш керек да. Анан мен чынын айтайын, айтып бергим эле келип атат, бирок эркектин ар жак бер жагын жакшы түшүнбөйт экенмин. Билбейт экенмин аял болгон үчүн. Ошон үчүн уролог жакшы түшүндүрүп бергени балама аябай жакшы таасир берди да. Анан балам айтат, мектептен деле урологдор, гинекологдор келип айтып берип турат, апа, биз бул темада кабардарбыз деди. Анан жакшы экен деп койдум. Эмне үчүн бизде мындай аялдарда эркектерге салыштырмалуу солидарность, тилектештик жок? Мындай аял күнөөлүү, аялды гана күнөөлөйт го, эки аял күйөөсү сабап салса же бир конфликт болсо, дароо эле аялды күнөөлөйт. Кеде деле мага ушул аябай аялдардын укугун коргоп кыйын болуп атсаң эле төпөштө кетчү аялдар келип турчу, айтпекова, өзүңдү билчи деп. Сен өзүңдүн турмушуңду оңдолчу биринчи дешет. Анан мындай баары бир деле эми аларга такалып калбай, башка жалпы жонунан аялдарды коргой берүүнү улантасың. Анан көп келиндер жазат, кайненеси канчалык деңгээлде кууратып атканын, сабап атканын, ажыраштырып атканын. Тилекке каршы бизде андай тилектештик абдан аз болуп атат. Бирок ошентсе дагы эми азыр аялды аял колдоп, коргоп, аң сезими өскөн сайын бир аз өзгөрүү бар. Бир аз өзгөрүү бар. Мурун ошо ала качып келгендагы аял болчу, үйдөн куураткандагы аял болчу, бири-бирин ушактаганда аял болчу. Азыр мисалы үчүн мен өзүмдүн тереземен башпага турган болсом, мен жанымда мисалы үчүн сулуу, менден акылдуу аялдардын жүрүшүн аябай каалайм. Алардан бир нерсе үйрөнгүм келет. Тегерегимде жалаң ошондой аялдар жүрөт. Мен алар менен ичим күйүп, эмне үчүн менден мындай дебейм. Мага да үйрөтчү, мен да ошондой болгум келип атат. Ай, молодец, аябай сонун экен, дегендей, мындай деген нерселер чыгат. Демек, эгер менде андай жок болсо, демек башка адамдар дагы ушинтип өзүн акырындан оңдоп, өзгөрүп баштайт болуш керек деп ойлойм да. Ар бириңер биринчи башканы өзгөртөрдөн мурун өзүңөрдү өзгөрткүлө деп айтат го. Билбейм, эми кичине неме кылып келатабыз. Балким бул бара-бара жоюлат. Бул маалыматтарды элге сиңирип келатабыз, келгиле бири-бирибизге эже сиңдилик кылалык, бири-бирибизди коргойлу, бири-бирибизди колдойлу деген темалар болуп аткан сайын, азыр мисалы үчүн Назира эже мен жашоодо момтип кыйналып атам, мен эмне кылсам болот, Назира эже момундай көйгөй болуп атат дегендер абдан көп да, анын баарына жардам берип атабыз, алардын көйгөйүн чыгарып атабыз. Тилектештик менимче ушундан башталат болуш керек. Биз баштап атабыз, эми буюрса калганы уланса керек. Биз билген Назира Айтбекова тыкылдаган алып баруучу актриса болсо, мындай акыркы учурда эми бир укук коргоочуга айланды десек болот да, мындай адам укугу, аял укугу деген. Бул мындай кандайдыр бир максат болдубу же замандын талабы болдубу? Атайын деле мындай максат кылып мен ушинтейинчи деген деле жокмун. Бир баягы өзүмдүн үстүмөн иштеп жүрүп, мен ийгиликке жеткен сайын, мен өзүм өзгөргөн сайын ошолорду жазып жүрүп, анан кыздар дагы мен өзгөрө баштадым, мен сизди окуп, мен минте баштадым, дей баштагандан баштап, пайдалуу нерсе кылса болот турбайбы? Демек, мен жакшы жакка баскан сайын артыман ээрчиген сиңдилерим да жакшы жакка басат турбайбы деген неме келди. Анан баягы мурун эмнегедир баягы жан талашып эле көкүрөгүңдүн көксөсүбү, эңсөсүбү, баланча жерге алып барчу керек десе эле, бекер болсо деле иштеп эле көйнөгүңдү өзүң табасың, баягы гримдердин баарын өзүң табасың,
жаанталаш минуска болсо деле иштей бересиң го. Анан киного тартылат десе бала чакаң таштап коюп күнү түнү тартыласың. Анан тим бул, анан баягы чоңойгон сайын өзүңдүн баркыңды, бааңды билген сайын анан эмнеге мен убактымды текке ушинтип кетирип атам? Ал мага эмне пайда берди? Же болбосо ал мага канча акча төлөп берет? Менин убактым бекер кетпейби? Ал кандай мага пайда алып келет деген нерсе суроолордун үстүнөн кетип атып, анан мен же ушуга неме болуп калдымбы, иши мурункудай шам шаркыт эле чакырган жерге кеттим, келбей калды. Назира алып барып бербейсиң дегенде, эми жаш алып баруучулар бар, артында өсүп келатышат, ошолордон чакыргыла деп коем. Же болбосо могу киного түшүп бербейсиң десе, эми баарын эле шалпаңдап жетип барбай калдым. Кандай роль, эмне максатта тартылып атат, сценариңер кантип атат, эмнени элге жеткизейин деп атасыңар деп анан маңыздуу, маанилүү нерсе болсо, мисалы үчүн жана кошунан тандабайт дагы аялдардын баягы немеси боюнча, укугу боюнча, же болбосо аялдардын күчтүүлүгү боюнча ошондой кинолорго тартылууга макулдугум бар, бирок бейжай кинолорго тартылгым келбей калды. Анан ошентип эле отуруп эле анан көбүрөөк ошол жанагы аялдардын көз жашына, аялдардын ар бир көз жашын сүртүп, ар бирине энелик кылып, эжелик кылып, боорума кысып, алардын немесин көтөрүп атып эле эмнегедир өзүнөн өзү ошол жака бурулуп кеттим окшойт дагы. Анан азыр мурункудай бир КТРди көрсөм, жүрөгүм лакылдап, анан эмне проект жасай койсом, анан эмне пиар жасай койсом деген нерсем жоголуп кетти такыр. Бул жөн эле чоңойгондун бир белгиси окшойт деп ойлоп калдым да. Баарын арыз моңун, анан ар кандай окуяларын угасыз да, угуп атып, анан бирок ошол деле учурда мындай позитивдүү бойдон каласыз да. Кантип мындай тазалап турасыз өзүңүздүн эмеңизди? Оор го дейм, мындай ар бир окуяны жүрөгүң аркылуу өткөргөндө адам өзү деле депрессияга кирип кетет болуш керек. Аябай оор болду баягы. Өзүң энесиң да. Эне болбосоң башка бирөөнү сезиш кыйыныраак экен. Соғынчоғын қанаған соң, бір баланын енесі болған соң, сен бүт дүйнөдөгү бала сенин балаң болуп калат экен. Сен бөлбөй калат экенсиң бул чочунун бирөөнүн баласын, эмне дебей калат экенсиң. Башка бирөөнүн баласын көрсөң деле ыйлап коргой берет экенсиң. Анан өзгөчө 13 жаштагы кенедей кыздар жазып, атам минтип зомбулук көргөзүп атат, үйдө зордуктап атат, же болбосо апам сабап атат деген жерлерде мындай чыдабай кетесиң. Ыйлайсың, телефондорду бересиң, эмне жардам кылайын дейсиң. Анан ошол Европага кетердин алдында өтө көп каттар болуп кетти дагы, аябай мээм кадимкидей чарадай болуп калды. Өлө аябай кыйналдым, моралдык жактан ушундай кыйналып аткан учурда Европадагылар чакырып калды дагы, ошока кетип калып болушунча эс алдым. Инстаграм, Фейсбукту караганга убакыт жок болду. Анан керрели кечке чакпакта чуркап жүрдүм. Ошол мага абдан жардам берди. Анан кайра Кыргызстанга келдим, кайра каттар башталды. Анан көчөтөн бери канча күн болду? Баягынтан бери кайра эле каттарды чыгарып атам. Анан чыгарган менен эми баягы өтө эле үңүлүп жакка кирип кетпешим керек экенин билип атам. Анткени менин дагы балам бар, апам бар, алар үчүн деним сак болуш керек, өзүмдү ойлошум керек деген нерседе баягы абдан берилип, эмоцияга кирип кетпей эле мындай үстүртөдөн окуганды үйрөнүп келатам.